Орусия мигранттарды рекорддук темп менен чыгарып жатат. Үстүздөгү жылдын 1-6 айында Орусиянын соттору 85,8 миң мигрантты өлкөдөн чыгаруу чечимин чыгарды. Бул 2022 жылдын бардык көрсөткүчтөрүнөн көп. Бул тууралуу маанилүү окуялар басылмасы сот чечимдеринен алынган маалыматтарды талдап жазып чыкты. Салыштырмалуу былтыр Орусиядан 129,7 миң мигрант чыгарылса, 2022 жылы 85,1 миң мигрант чыгарылган. COVID-19 пандемиясынын учурунда бийлик тарабынан депортацияга киргизилген мораторийден улам өлкөдөн чыгарылгандардын саны кескин кыскарган. Басылманын маалыматы боюнча Орусиядагы мигранттардын саны 2023 жылы пандемияга чейинки көрсөткүчкө салыштырмалуу 1 миллион адамга азайган. Көбүнчө мигранттар кирүү жана жашоо эрежелерин бузган үчүн чыгарылат. Үстүздөгү жылдын 6 айында бул берене боюнча 100 миңдей иш ачылган. Экинчи орунда мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгү турат. Бул боюнча 16 миң иш ачылган. Үстүздөгү жылдын биринчи жарымында мигранттарга 590 миллион рубль айып пул салынган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Суданда жүк ташуучу учак атып түшүрүлдү. Ичинде кыргызстандыктар болушу мүмкүнбү? Суданын ыкчам кыймыл күчтөрү өлкөнүн батышында жүк ташуучу учактын атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча Баийден келген FZC Airlines Transport Incorporation компаниясынын Ил-76 учагы атып түшүрүлгөн. Судан War Moderate.com сайты 21 октябрда RSV жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:00 түндүк Дарфурдун Малх аймагында учак кулап түшкөнүн кабарлаганын билдирген окуяны жарыялады. Атып түшүрүлгөн учак FZC Airlines Transport Incorporation компаниясына таандык болгон. Анын штаб-квартирасы Баенин Шарджа шаарында жайгашкан. Судан War Monitor басылмасында авиакомпания Бае менен гана эмес, Кыргызстан менен да байланышта. Экипаждын биринин төш белгисинде басылма белгилегендей Манас эл аралык аэропорту деп жазылган. Бул Бишкектеги аэропорт. Судан War Monitor басылмасы экипаж мүчөлөрүнүн биринде орус паспорту болгонун белгилейт. Тиешелүү органдар берген маалыматка ылайык, Гранов Манас аэропортунун кызматкери эмес, ал болгону өзүнүн компаниясы аркылуу аэропорт менен кызматташып келген. Ал Орусиянын жараны. Бишкектеги мектептен бомба изделди. Бишкектеги номер 5 мектеп гимназиясы корчоого алынды. Мектепке бомба коюлганы боюнча кабар түшкөн. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан мектептен эч кандай жарылуучу зат табылбаганын билдирди. Болуп шектүүлөр кармалды. Аламүдүн районунда кайгыл кызматкерлери адам өлтүрүүгө шектелген 2 жараны кармашты. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Ала Тоо аянтындагы ардак короолго туруп алган аялдардын видеосу талкуу жаратты. Соц тармактын колдонуучулары Ала Тоо аянтындагы ардак короолго туруп алган аялдардын видеосун бөлүшүп талкуулап жатышат. Видеодон желек кайтарып, ардак короол турган жерге 2 аялдын туруп алганын көрүүгө болот.